Бүткүл өмүрүн илимге арнаган иштерман илимпоз Абдылда Жан Акматалиевди куттуктап, жакшы сөзүн арноо үчүн илимий чыгармачыл интеллигенциянын өкүлдөрү чогулушту. Çaktı degen ugup, kılağarı özün kılıytıp, Агартуучулук тармагына ак кызматын арнаган академиктин 65 жылдык мааракесине арналган иш-чара Маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан уюштурулду. Өтө мени ыраазы кылганы кичпейилдиги. Айтат го, чымчык канаты канчалык бийик көтөрүлгөн сайын көзүнө кичинеге көрүнө баштайт депчи. Адам өзүн бийик сезсе, өзүн бийик ойлосо, башкалардын көзүнө кичинеге көрүнө баштайт. Бул киши өзүн кичпейил сезгендиги үчүн даражасы бийик деп эсептейм. Бул бир экинчиден залкарларга кызмат кылды, ошон үчүн залкарлык балким насип этип атат да. Бул Айтматовго дагы, Манас атабызга дагы, Алыкул атабызга, Токтогул атабызга, Саякбай, Сагынбаевларыбызга да кызмат кылды да. Ошон үчүн бул бир өтө маанилүү юбилей деп эсептейм. Чынында эле Абдылда Жан Акматалиев эс алуу дегенди билбей, эбегейсиз эмгектерди жасап келген эмгекчил окумуштуу. Анын окумуштуу катарында бийик даражага жетишине да дал күжүрмөн эмгекчилдиги себеп. Иштеп жүргөн аракеттин натыйжасында мына бүгүнкү биз көрүп турган абройго, беделге, кадыр-баркка жетип отурат да. Окумуштуу катары ошого жетип отурат. Мен муну тамашалап коем. Кичинекей ярагыш бүткөн бою тарамыш. Таштын уюрунда уюткан таштай болуп, уюган коргошундай болуп тырсылдап иштеп жүрөсүң деп. Мына ушул мүнөздөмө анын адамкерчилигине дагы, анын окумуштуулук дараметине дагы менин берген баам. Абдылдажан эң биринчи кезекте илимпоз, окумуштуу. Ал жөнөкөй эле бир тараптуу окумуштуу эмес. Жана жогоруда дагы көп айтылды. Бир эле адабияттын тарыхын изилдебестен фольклорду тактап айтсак Манас таанууда да эмгеги бар. Ошондой эле Айтматов таануу илими дейбиз азыр. Мына ошонун баштоочуларынын бири албетте. Себеби илиминин кандидаттыгы да, докторлугу да бүтүндөй турпаты менен Айтматовго берилип иштеп келатат. 20 жылдан ашык ошо диссертациялык кеңеште иштеп атат. Көптөгөн окуучулар тарбиялап чыкты. Эң башкысы диссертациялык кеңештин мына соңку акыркы жылдардагыларын айтайын. Мында бир топ алгылыктуу болуп, бир топ реалдуу болуп, анын мүчөлөрү дагы ар тармактан болуп, жакшы иш алып барып атат азыркы кезде. Акматалиевдин демилгеси жана жетекчилиги менен Манас эпосунун бардык варианттары, эл адабиятынын 30-40 тому, залкар акындардын 5 жана 15 тому, Айтыштын 7 тому, Чыңгыз Айтматовдун чыгармалар жыйнагынын 5, 8, 10 томдуктары, Махмуд Кашкаринин түрк сөздөр жыйнагынын 3 тому, Жусуп Баласагындын Куттуу билиминин 3 тому, Түшүндүрмө сөздүктүн 2 тому, Орусча кыргызча сөздүктүн 4 тому, Токтогул, Алыкул, Сагынбай, Саякбай, Айтматов энциклопедиялары жана башка көптөгөн монография жыйнактары жарык көрдү. Маданият министрлиги, филармония, драм театр, улуттук китепкана, консерватория өздөрү демиле кылып, ошол менин 65 жашка толгондугума байланыштуу атайын көргөзмө кылышты, артисттер менен ырларман окушту, сценка кылышты, куттуктоолор болду, жакшы сөздөр болду, пикирлер айтылды. Мен ошолордун баарына ыраазычылык билдиремин. Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтун жетектөө менен ишти аруак алга сүрөп, Улуттук академиянын сыймыктуу жүзү болду. Ал гана эмес, артынан эчендеген шакирттерди тарбиялап, ийгиликтүү илимдин кандидат докторлорун чыгарды. Агайдын шакирти катары, кесиптеши катары келе жатабыз. Ушул агайдын көп сапаттары бар. Кыргызда эр жигитке 70 өнөр аздык кылат дегенде бардык тармакта агайдын эмгекчилдигин баалап келе жатам да. Айтматов айтып атпайбы? Адамга эң кымбаты бул ар күн сайын адам болот. Мага ушул агайдын жанында жүрүп, мен үчүн эң кымбат ушул агайдай болуп эмгектенүүдө ар күн сайын. Кыргызстандын ар кайсы бурчунан көптөгөн окуучуларды тарбиялап өстүрдү. Анын ичинен ушул Ысык көлдөн бизди бир канча окуучулардын катарында бизди дагы тарбиялап, илимге жол салып ушул баштап келди. Андыктан мен бүгүн ушул агайдын туулган күнүндө чын ден соолук ишинде ийгилик, көптөгөн жакшылыктарды кааламакчымын. Мен агайга бир жагынан суктанам, анткени агай
үй бүлөсүнө дагы, шакирттерине дагы, кесиптештерине дагы, илимге дагы, чыгармачылыкка бир топ көп тармактын башын бириктирип, баардыгына убакыт таап жетишип жүргөнү бизге окшогон шакирттерине үлгү. Биз агайдан таасирленебиз, үйрөнөбүз. Биз эми ушул агайдай болсок деген бир чоң бир изги тилегибиз бар. Демек агайдын манас таануу илимине, жалпы эле тил адабият илимине, андан тышкары искусство таануу илимине кошкон салымы чоң. Мен ошол агайдын аспиранты катары, окуучусу катары өзгөчө сыймыктануу менен атын атагым келет. Албетте бекемден соолук ушул өрнөктүү өмүрүнүн жолу мындан арыда байсалдуу болсун деп айтмакмын. Акматалиевдин акындыгын баалагандар дарбын. Жан дүйнөсү бай, сезимтал акындын ырларына мыкты оондор жаралып, эл арасында кеңири ырдалып жүрөт. Бир 2-3 оон сөзүнө оон жаралган. Жараттым. Агайдын саптары багы лирикалык, жүрөккө жакын, багы сүйүү темасына көп кайрылган. Сен мага кимсиң? Суранам тагдыр менен ойногочу, өзгөрдүк үй бүлөлүү болгон соң ушу сөздөрүнө оон жараткам. Адам ийгиликке эмгеги, ата-эненин батасы жана акылдуу аялынын жардамы менен жетет. Абдылда Жанагайдын артында да аны колдогон ардактуу апасы жана чыгармачылыгына шарт түзүп, ишин өрлөткөн мыкты жубайы бар. Аябай эмгекчил, көп убактысын баарын ошо китебине, ошо өзүнүн илимий иштерине арнайт. Анан боорукер балдарына, неберелерине тамагын берип, убагында кийимин жасап, үйдөгү бир проблемаларга аралаштырбай, ошо шарт түзүп беребиз да, ошо ишине, иштегенине. Улуу Манас эпосун Даңазалуу Залкар Айтматовду элдик озеки чыгармачылыкты жайылтуу жаатында жасаган зор иштери татыктуу бааланып, бир катар мамлекеттик жана эл аралык сыйлыктардын ээси болду. Даражасы арткан, зоболосу бийик, жаратман окумуштуунун баскан жолунан, бараандуу өмүрүнөн жана мыкты адамгерчилигинен азыркы жаштар өрнөк алса болот. Кыял Шаршеева, Азамат Жапаков, Бексултан Курманбеков, Ала Тоо 24.